Мүмкүнчүлүгү чектелип, мүмкүрөбөгөн эхтираз башкаларга үлгү. Сезим кайгысы, тагдырдын сыноосу эхтиразга кымындай да тоскоолдук жаратпайт. Жашоодон үмүт берген анын акындык өнөрү. Өзгөн районунда биринчи топтогу майып Эхтираз Сүйөркул кызы 2 китептин автору болууга жетишип, Кыргызстанга таанымал инсан болду. Поэзия дүйнөсүнө кызыккан бул айым азыр 25 жашта. Эки буту соо төрөлгөн биздин каарманыбыз бала кезинде ойноп жүрүп жыгылганда дарыгерлердин туура эмес берген дарысынан кийин 3 жашында баспай калган. Эхтираздын айтымында ак халатчындар аны акырындык менен басып кетет деп ишендирген, бирок акын кыздын үмүтү акталган жок. Ата-энеси Эхтиразды көптөгөн дарыгерлерге көрсөткөн. 2009-жылы алар болгон акчасын берүүгө даяр болуп, Германиядан келген адистерден жардам сурап кайрылышкан. Тилекке каршы чет элдик дарыгерлер операция жасоодон майнап чыкпайт деп суук кабар угузган. Көп больницада жүргөм, баламдай оору менен алышып өткөм, бирок бактылуу күндөрүм деле көп болгон. Чынын айтсам, балалыгымдын эң көп күндөрү мен больницада ооруканада өткөндө, ошон үчүн балалыгымды чет эле эстегим келбейт. Элдер мага мындай бир аз катуураак сүйлөп койгондо, анан ошондо мындай менин эжем же сиңдим жок да, сырым айтканычы. Бук болуп көз жаш менен чыгарам дейм, бирок баары бир жүрөгүмдө калып кетет да. Анан алып келип ошол учурда үйдө жалгыз калгым келет, анан жалгыз калганда эле жок, эч ким жок болгондо кагаз калем алып, ошондо көп жазам. Ошол нерселерди жазып, анан мындай бугум чыгарам. Эхтиразды бала кезинен тарта апасы уламыштарды, жомокторду айтып берип, билимге болгон кызыгуусун арттырган. Апасы алгач мектепке көтөрүп барып окутуп жүргөн. Кийин китепканадан окуу куралдарды алып келип үйдө окута баштаган. Каарманыбыз көбүнчө Алыкул Осмонов, Жомарт Бөкөнбаев сыяктуу улуу акын, жазуучулардын чыгармаларын жактырат. Ар бир күнүмдү, ар бир басып өткөн жашоомду аркылуу жаза берчүмүн. Баары эле көбү менин өзүмдүн тагдырым. Калгандары аялдагы элдердин жашоосунан, турмушунан алып жазгам. Ушундай жаз айында көп, аябай көп жакшы ырлар жазам. Жазда жалгыз калганда отуруп көп уйкум келет. Анан көңүлүмө бирок оор бата турган бир сөз айтканда, жан дүйнөм кейип турган учурда көп ыр жазам. Кызым асман учкан куштардын өзү дагы бир ыр, шакыра баккан сулар дагы өзү бир ыр. Ыр кылып жазып жаратсам болот кызым деп апам мага ыр жазганды үйрөткөн. Апам көп түрткү болгон нерсем болот. Анын алгачкы китеби Шоола деп аталган. Калың китеп 120 барактан турат. Эхтираздын поэзияга бай китебинин баш сөзүн филология илимдеринин кандидаты акын Гүлзар Абдимиталипова жазып берген. Биринчи китебим чыкканда, сүй темасына ыр жазгам. Жаштарга ылайыктап, сүй ар бир инсандын башынан өтөт да. Ошондо да билбейм, ошондо көп капа болуп, көп кайгылуу ырлар жаздым. Эхтираз сүй темасында жазыптыр, унун жашоосунда ошондой нерселер болуптур, таштап кетиптир деген сөздөр мен өзүмө деле айтышты. Ошол сөздөр аябай мага мындай оор тийди жүрөгүмө. Атасын жазыптыр, апасына жазыптыр деген сөздөр. Шоола аттуу ыр жыйнагынын басылмадан чыкканына 2 жыл болду. Ага удаа эле өткөн жылы күз айларында Эхтираз дагы бир китеп чыгарууга үлгүрдү. Аталышын канатым бар деп өзгөчө философиялык ой чабыт менен койгон. Аябай жакты канатым бар деген. Анан ыр менен көгөлөп
көктө учкандай элестетип өзүмдү, анан ошо канатым бар деп коелу эже деп макул болуп, канатым бар деп кетип чыгардым. Менен канат байлап учканды элестеттим да, анан эже ушундай деп коелу мага жакты деп койгон. Эхтираз 4 туугандын улусу, өзүнөн кийинки инилери аны карап ойнотуп, сырдашар жакын досу болуп калган. Бугум чыгарып дайраларга жазгым келди жарпымды, мен дүйнөдөн өткөндү, билип жүрбө баркымды, жамыр кылып талааларга төккүм келди арманымды, узак сапарга кеткенимди, издеп келбе каранымды. Тоонун көркө токой менен дал ошол мен артымда турган токойлорго барып, көлөкөлөп Эхтираз ыр жазууну жактырат. Анын каалоосун орундатуу үчүн инилери жардамга келет. Эхтираз көбүнчө кайгыга, жүрөккө муң толгон чыгармаларды жазууну адат кылды. Ал эми Эхтираздын үй бүлөсү бул үйлөрдө жашашат. Алардын ата энеси мал чарбачылыгы менен жана дыйканчылык менен алектенишет. Ыржандуу Эхтираз менен ата энеси бир туугандары ар дайым сыймыктанат. Өзгөчө таланттуу айылдык кыздын келечектеги тагдыры апасын ар дайым ойго салат. Доктурлар эме деди, кызың жакшы болбойт, ден айыкпайт деди. Больницада жатып жүрдүк, Эхтиразды алып барып. Анан жакшы болбойт дегенден кийин мен ойлондум, менден кийин азыр биз барбыз, кызым ушундай алып жүрөбүз, бизден кийин кызым кыйналып калат, келечекте эч нерсени билбей калат. Эч нерсени түшүнбөй, ушундай бойча өтүп кетет деп, анан кызыма мен колуна калам карм этип жазышты үйрөттүм, окушту үйрөттүм. Азыркы учурда мен кызым менен сыймыктанамын. Кызым путу менен баспаса да, ырлары менен эл таанып атат, дүйнө таанып атат. Кызымдын ушундай даражага жетишине атасынын да салымы чоң. Тагдырдын оор сыноосуна баш ийип калбай, билим алууга умтулуп, ыр жараткан Эхтираз тирүүлүктүн кымбат экендигин туюп, талантын өстүргүсү келет. Ошон үчүн да алгачкы китептин атын Шола деп атап, жашоого болгон үмүт шоласы үзүлбөсүн деп ниет кылат. Ыр жандуу жаш акындын алдыга койгон максаттары да көп. Колумдан келгени ыр жазып, Канас элине ошол чыгарма менен кызмат кылуу экен. Ыр жазуу ошол өнөрүмдү калтырып койбой өркүндөтүп, ыр жазып дагы колумдан келишинче китептер чыгарсам деген максат бар. Мындай жашоодон көбүлүп калган учурлар деле болот. Мен үйүмө неге келдим деген учурлар, бирок мен өкүнбөйм жашоомо, себеби ар бир адам кандайдыр бир сыноого түшүп келип жашайт да. Алла Таала мага ушундай оору берсе да, бирок эң жакшы боорукер мен үчүнө турган ата эне жана бир туугандарды мага насип кылган. Ата энем, бир туугандарым мен бутума бут, колума кол болуп, кайда барсам алып барышып, мени кааласам ошону мен үчүн алар аткарышат. Мен бара турган жерге алар алып барып, бутума ошолор бут болушат. Эгерде ата энем, бир туугандарым мага андай жакшы мамиледе болбогондо, мүмкүн мен жашоодо жашамак эмесмин да. Ырсыз жашоо жоктой, күнүмдүк турмушун ырсыз элестете албаган Эхтираз өз ыры менен окурмандарын арулукка, тазартууга,
алдыга карай умтулууга үндөйт. Сапар улайм, жығылсам, қайра тұрып. Санада өтөм балким өмір сүріп. Сендей досым bağlamadı meni echkim. Sansız adam tirtişip, mazaqtab gülüp. Aшу aşıp jolumdu ulap kelem. Asıl jandın dayının sürap kelem. Adamlardan uqdum zat жақшы taptı söz. Akeyde suda yağıp kulap kelem. İnsan programması Özgün rayonu Zarger Aylı.